Бишкекте такси айдоочусу мас абалында кооптуу жагдайларды жаратты. Бул туурасында репортер KG'ге окурмандар билдирди. Анын айтуусунда Курманжан Датка көчөсүнөн бүгүн эртең менен видеону тарткан айдоочунун мас абалда унаа башкарып бара жатканын даана байкалып турду. Бирде каршы тилкеге чыгып, бирде жанындагы унааларды сүзүп алайын деп авариялык жагдайды жаратты. Ошондой эле жол кайгылуу милициясынын чара көрүүнү суранган. Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко Бишкектеги коомдук транспорттун ишине нааразы болду. Бул тууралуу ал социалдык тармакка жазды. Бүгүн эртең менен көптөгөн кыргызстандыктардай эле мен да жумушка абдан кыйынчылык менен жете алдым. Троллейбустар жок, экинчи автобустардын жарымы жок, жарымы толуп. Бирок бул кыйынчылыктын жарымы, кечинде эмне болот? Балдар экинчи сменен качан үйлөрүнө кетишет? Чоңдор жумуш күнүн качан бүтөт? Ал эми суук жетип он деп убадаланган, деп нааразы. Парламентарий тарифтер көтөрүлгөндө мэрия жол кыймылын жөнгө салууга коомдук транспорттордун санын көбөйтүүгө убада бергенин эске салды. Бирок биринчи сыноо жана баары начарлап кетти. Балким баары акчада эместир. Бул кесипкөйлүк жана компетенттүүлүк жөнүндө болушу мүмкүнбү? Ар ким өз ишине жооп берип жогору жакта эмес, карапайым жарандардын, шайлоочулардын алдында отчет беришин камсыз кылуу керек. Мэрди жарандар шайлаш керек деп жыйынтыктады ал. Видеого лайк басып, жана каналдагы туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроо чанына баса кетиңиздер.